Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Мудамаров Адахан Кимсанбаевичке берилет. Урматтуу кесиптештер, мына азыр Айыл чарба министринин берип аткан суроо жоопторун, өкмөт башчысынын берип аткандарын баарын сактап коюп, ноябрда дагы бир парламенттик угуу кылсак да, бүгүнкү айтылган сөздөрдүн канчалык деңгээлде аткарылды деген анализ кылсак. Себеби өткөн жылы деле дал ушундай көрүнүш болгон. Менин суроом Акылбек Жапаров мырзага. Кечээ маалымат кетти, Кыргыз министрлер кабинети Конституциянын 44-беренесин Конституциялык сотко кайрылыпсыңар. Пенсия, пособия, жөлөк пулдар боюнча. Эмне максатта кайрылдыңар ага? Ар бир өлкө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараса социалдык төлөмдөрдү төлөйт. Ошо боюнча разъяснение берүүнү сурандык Конституциялык соттон. Сиз мындай так жооп бериңизчи. Башта мындай бир күчтүү эле жооп берет элеңиз го. Азыр сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, айтсамбы, айтпай эле койсомбу? Мындай тиригирээк болсоңуз. Мен билем, даражаңыз бийик, билем, бирок мындай так жооп бериңиз. Кимсанбаевич, мен сизден улураакмын, даражам дагы улураакпы. Ошон үчүн мага акыл үйрөтпөй эле койсоңуз. Анда тагыраак жооп бериңиз да, там сүйлөгүңүз келбегенде. Кабинет министров катары өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп, Конституциялык сотко ошо статьяны чечмелеп берүүнү суранып кайрылды. Анын эмнесин түшүнбөй атасыңар силер? Биз колубуздан келген гана корзина өзгөрүп турат жыл сайын. Туура. Аны кубалап жеткен Америка дагы жок, Япония дагы жок бүгүнкү күнү. Ошондуктан эгерде ошондо кызыгандуулук кылып, биз анда да 6-чагылыштын депутаттары ушул жерде алып атканбыз, ошо формулировкасын чыгарып атканда. Кыскача айтканда, референдумдан алгандан кийин так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп, Конституциялык сотко кайрылдык. Конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок. Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсө өлөйлүбү эми? Төлөбөсө өлүп калайлыбы эми? Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да. Биз Конституцияны аткарбайбыз дегиле да. Биз иштеп атабыз. Ошо Конституциянын статьясын так чечмелеп бере турган орган бар. Аны сиз дагы мен да чечмелей албайм. Сиз аны так билесиз. Конституциялык сот гана бере алат. Разъясненияны, толкованияны дагы. 44-беренесинде анын түшүндүрмөсүнүн кажети жок, так жазылып турат. Кыргызстанда пенсиялар, жөлөк пулдар, пособиялар эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп турат. Бүт анын эмнесин түшүнүксүз. Ошо керектелүүчү корзинаны өзүнүн экономикасына жараша өкмөт тактайт. Биз ошого жараша Конституциялык сотко кайрылып атабыз. Жыл сайын керектелүүчү корзина чоңоюп турат. Биз ошого жараша өзүбүздүн төлөмдөрүбүздүн баарын оңдодук. Бирок бүгүнкү күнү экономика ушуну так аткарганга пока күчүбүз жетпей атат. Ошону толук бизге мүмкүнчүлүк бериңиздер, формулировкасын кандай деп түшүнсө болот. Кем эмес болуш керек деп турат. Анда биздин Конституция күмөн экен да, туурабы? Ошо статьясынын формулировкасын биз так чечмелеш үчүн Конституциялык сотко кайрылдык. Бир статьясы үчүн. Да, кайсы статьялар күмөн? Мен билбейм, мен Конституциялык сот эмесмин. Аны Конституциялык соттон сураңыз. Мен сизден сурайм. Бул сиздин милдетиңиз. Бул сиздин милдетиңиз, ошо Конституциянын беренелерин так кыйшайсыз аткаруу, пенсия төлөө. Менин милдетим республикалык бюджетти, законун сиз бекитип бересиз, ошону аткарыш. Жок, кечирип коесуз. Көргөн сайын берип атасыңар. Эмне үчүн ушу мезгилге чейин бербедиңиз? Эмне үчүн каршы чыкпадыңыз? Biz murun dayarlanıp geldik, dayar olganda tapşırdık Konstitusiялык сотко.
Бюджетте ошол 44-чү беренеге жараша коюлганбы акча? Ошого жараша? Же ошого аракет кылып атабыз. Ошон үчүн пенсионерлердин айлыктарынын баарын биз көтөрдүк. Эң төмөнкү Пособиялардын баарын көтөрдүк. Эң төмөнкү керектелүүчү куржун канча азыр бүгүн Кыргызстанда? 6800. Эң төмөнкү пенсия канча? 1200-га чейин жетет. Мына көрдүңүзбү? Айырмасы 5000ден ашты. Эмне үчүн ал болгон? Анткени биздин фермерлердин баары 10 сомдон айына төлөп, бүгүнкү күнү азыр 3600 сом алып атат. Аны сиз экөөбүз жакшы билебиз. Фермерлердин жерге болгон салыгын эмне үчүн босотуп Пенсия дегенде өкмөт төлөбөйт. Пенсияны алсаны аман киши өзү жакшы иштеп жүргөндө кийин бала чакам мени карабай койсо, мен ошо пенсия менен жашайм деп өзү алдын ала төлөйт. Ал пособия эмес. Пособиялардын баарын биз көтөрдүк. Сиз экөөбүз 2009-жылы жетимдерге 2000 эле сом пособия койгонбуз. 10 жылдан бери эч ким көтөрбөй коюптур. Азыр мына 6000ге көтөрдүк. Быйыл экономикабыз жакшы болсо 10.000ге чейин көтөрөйлү деп атабыз. 2009-жылы бир кабын канча эле? Мен азыр эсимде так жок. Эске сакташ керек. Ошондон улам көтөрүлөт. Керектелүүчү корзина деген. Силер көтөрдүк деп кыйкыра берген менен азыр эле кесиптештер айтты. 5 сомдон турган пиязың 100 сомго чыгып кетти деп. Көтөрөсүңөр, милдеттүүсүңөр, ошону көтөрөбүз деп баргансыңар. Ал жүктү көтөрө албасаңар, көтөрөбүз деген азаматтар турат. Бергиле ошол азаматтарга көтөрүп кетсин ары карай. Мына ушундай бере турган убакытта келет. Ушундай мамиле жасаш керек. Урматтуу кесиптештер, мен өткөндө эле айттым эле, өкмөттүн отчетун берип атканда Конституциянын 44-чү беренесин аткарбаган Рахмат, кейінгі сөз Мадумаров Адахан Кимчанбаевичке берилет. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу министрдин орун басары. Азыр ошол министр ушул жерде турду эле, өзү турса жакшы болмок. Биз өткөндө комитетте бир эмес 2 жолку жыйында ушул суроону койгонбуз, азыр көтөрүлүп аткан маселе. Эмне үчүн банкка жөндөн жөн, биз аны кайтарабыз кайра. Ошончо 1000 каражатты эмне үчүн банк жөн эле алып калып атат бизден деп. Биз Кыргызстанда болсо түшүнөт элек. Азыр өкмөт башчысы кетип калды, откат деген түшүнүктү пайда кылышкан булар. Татиков билет аны. Эмне үчүн берип атабыз биз аны? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз откат деп туура эмес айтып атасыз. Өзүңүз 3 жолу депутат болдуңуз. 3 депутат болгондо спикер да болдуңуз. Кредиттердин баарында ошондо алынган. Ушунун шарттарын сиз да өзүңүз билесиз. Силер мындай да, өкмөт башчыңар баш болуп эле бир нерсени айтып коесуңар, 3 жолу эмес, мен 5 жолу болдум. Анан кандай болуп, кандай шарттар менен каттоодон өтүп, кандай шарттар менен добуш бергенибизди дагы жакшы билебиз. Мондой нерсени ачыктан ачык жазып атканы биринчи жолу болуп атат. Мен өткөндө комитетте да сурадым мен силерден. Эмне үчүн ушул жалпы карыздын ичине кирип атабы, же силер түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айтам, с вычетом этой суммы будем расплачиваться потом. Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча өзүңүз билесиз, сиз да спикер болдуңуз. Кредиттердин баардыгы спикерлер коет. Ошол үчүн сиз да мурда алдыңыз. Мен түшүнбөй атам. Мен төө десем бей деп атасың да, айланайын. Мен суроо берип Адахан атам. Кимсанбаевич, мен улууларды урматтайм. Бирок сиз жактан эле баягы кемсинтип кылганыңар жаман. Татиков, сиз эмне деп атасыз, мен түшүнбөй атам. Берге айтышканы келдиңиз сиз. Иә. Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча ар бир берген суроого жооп бербейсиз, сиз мен түшүнбөй атам. Эмне деп атасыз сиз? Суроого жооп бергиле. 114 миллион ичинде отурат. 14 миллион 130 миңдин ичинде отурат. Мен ошону сурап атам. Калып калган сумманы Кыргызстан кайра кошо төлөйбү же жокпу деп.
Ким жооп бересиңер, жооп бербейсиңер? Сурооңузду кайталап койсоңуз. Мына ол банк өзүнө алып калып аткан акчаны жалпы карыздын суммасына киреби же кирбейби деп сурап атам. Кирет. Ошол албаган акчаны биз кайра беребизби? Суммасына кирет. Значит, биз албаган акчаны кайра беребиз толугу менен. Шарты боюнча беребиз. Биринчиден ушундай. Жебеген самсага пул төлөйбүз деген маселе бул бир. Экинчиден, Руслан мырза, мен гаишник эмесмин, мага кыйкырбаңыз. Түшүндүңүзбү? Руслан мырза. Бираз могу жерге келгенде мамлекеттик кызматкердин этикасын кармаңыз. Маалыматты так билбегенден кийин оозго келген нерсени сүйлөбөңүз бул жерде отуруп. Алмаз Акынжанов каяка кетти? Алмаз Акынжанович, айтып койсоңуздар, бул туура эмес, минтип келип алып. 5 жолу спикер болобу, 10 жолу болобу, бирчемтес биякта спикер жөнүндө сөз болуп атат. Өзү суроо бергенге жооп бербей. Туура айтасыздар, мен да ошого чакырам. Суроо берилгенден Экинчи мындай жооп бергенге токтоп. Экинчи мындай кайталанбайт, урматтуу депутаттар. Депутат суроо берип атат, ошого жооп берип коюңуз, ошол эме. Ана комментарий кылып, анын кереги жок. Биз суроого так жооп беребиз. Анан кээ бир суроолорго азыр Дастан Арсызбекович да маселе койду. Экинчи окуга чейин толугу менен териштирип бардыкты кагаз жүзүнө берип коюңуздар. Рахмат. Ата кредитти колдоп бериңиздер. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.